Талас облустук милициясы 14 жаштагы окуучу асынып алгандыгын кабарлады. Маалымат кылайык, үстүбүздөгү жылдын 17 декабрында Бакаята районунун Кыргызстан айылынын тургуну 2008 жылы туулган өспүрүм үйүндө каза болгондугу жөнүндө билдирүү түшкөн. Аталган билдирүү маалыматтардын электрондук журналына катталып, Бакаята РИИБтин жетекчилиги жана тергөө ыкчам тобу жерине барып текшерүү жүргүзгөн. Өз үйүнүн артында асынып каза болгондугу аныкталган. Анын жансыз денеси 2022 жылдын 18 декабрында жерге берилди. Бул окуя боюнча жакындары эч кимге доомат арызы жоктугун билдирди деп айтылат маалыматта. Учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Бишкекте үй-жайсыз жарандар үчүн баш калкалоочу жайда адам өлтүрүлгөн. Октябрь райондук милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, 19 декабрда саат 23:30 чамасында 102 кызматына баш калкалоочу жайдын биринен адамдын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жөнөтүлгөн. Милиция кызматкерлери жеринде 38 жаштагы эркек кишинин сөөгүн табышкан. Аталган факты Кылмыш кодексинин 122 беренеси киши өлтүрүү боюнча иш козголгон. Шектүү катары 65 жаштагы жаран кармалып тергөө кызматына жеткирилген. Ал милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө иш-чаралары уланууда. Чүй облусунун аймагында мыйзамсыз аңчылык кылган 12 браконьер кармалды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстар министрлигинен кабарлашты. Маалымат кылайык, жаратылышты коргоо мыйзамын бузгандардан аңчылык мылтыктар жана мыйзамсыз атылган канаттуулар алынды. Жалпысынан 130 000 сом айып пул салынып, 35 000 сом дароо коюлган. Бардык фактылар боюнча протоколдор түзүлдү. Мыйзам бузуу фактысы боюнча материалдар чара көрүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди.